Аманат. Алла Таала мындай дейт: чындыгында аманатты ислам динин асмандар менен жерге жана тоолорго сунуш кылдык. Ошондо алар аны моюнга алуудан баш тартышты. Андан коркушту. Ахзаб сүрөсү. Алла Таала асманга, жер жүзүнө жана тоолорго жүктөөнү каалаган аманат бүгүн адамдардын мойнундагы мусулмандык милдеттер. Аятта айтылган аманат сөзүнүн мааниси натыйжада жаза же сооп бериле турган парыздар жана ибадаттар. Имам Куртуби бул аяттагы аманат жалпы диний милдеттерди камтый тургандыгын жана айтат. Жана бир топ аалымдар да ушундай көз карашта. Ибн Масуд радиаллаху анху аяттагы аманат сөзүн мал-мүлк коопсуздугу деп түшүндүрөт. Анын пикири боюнча аманат деген сөз парыздарды камтуу менен бирге өзгөчө мал-мүлк коопсуздугуна басым кылынып жатат. Абу Дарда радиаллаху анху аманат жунуптуктан арылуу деген сөз. Абдуллах бин Умар радиаллаху анху баяндайт: Алла Таала кишинин мүчөлөрүнүн ичинен жыныс мүчөсүн жаратып, ага: бул менин сага берген аманатым, аны адалда гана пайдалан. Эгер сен аны сактасаң, мен да сени сактайм деди. Жыныстык мүчө аманат, көз аманат, тил аманат, курсак аманат, кол аманат, бут аманат. Аманатты сактабагандын дини толук болбойт. Хасан Басри рахматуллах алейхи мындай дейт: Алла Таала аманатты асман жерге жана тоолорго сунганда, алар жана алардын ичиндегилер коркуп титиреди. Алла Таала аларга: эгер ушул аманатты аткарсаңар, силерге сооп берилет. Аткара албасаңар, силерге азап бар деди. Ошондо алар жок деп аманатты ала алышкан жок. Мужахид рахимахуллаху мындай деп айткан: Алла Таала адамды алейхиссалам жаратканда так ушундай шарттар менен бул аманатты ага сунду. Адам алейхиссалам бул аманатты кабыл алганын айтты. Алла Таала бул аманатты тоолорго, асман жерге сунганда, аларды мажбурлабай өз ыктыярына койгон. Эгер аларга мажбурлап жүктөсө, эч бирөөсү андан баш тарта алмак эмес. Каффар Шаши жана аны менен пикирлеш аалымдардын көз карашы боюнча, аяттын негизги максаты тоолор, жер жана асман алыптыгына карабай, шариятты көтөрө турган күчкө ээ эмес экенин баяндоо. Себеби шариаттын буйруктарын аткаруу тоо, асман жана жер көтөргүс оор иш. Ошондой оор аманатты адам баласы мойнуна алган. Адам алейхиссалам жана анын урпагы аманатты кабыл алганда, албетте анын жоопкерчилигин да кабыл алган. Аяттын уландысында Алла Таала мындай дейт: анткени адамзат өтө залым, такыр, билимсиз. Ахзаб сүрөсү. Адамзат бул аманатты мойнуна алуу менен өздөрүнө зулумдук кылган. Ошондой эле аманаттын жоопкерчилигин билбей, наадандык да кылган. Ибн Аббасын радиаллаху анху риваяты боюнча, адамга алейхиссалам бул аманат сунулганда, ага мындай деп айтылат: муну ичиндегилер менен кошал. Эгер мойын сунсаң кечирилесиң, эгер каршы чыксаң азап тартасың. Адам алейхиссалам да анын ичиндегилер менен бирге кабыл алганын айткан. Дигер менен Шамдын ортосундагы бир убакыт өткөндө, Адам алейхиссалам тыюу салынган дарактын мөмөсүн жеди. Бирок Алла Тааланын ырайымы менен тообо келтирип, туура жолго түштү. Аманат деген сөз, ыйман деген сөз менен бир уңгудан чыккан. Ким Алла Тааланын аманатын сактаса, Алла Таала да анын ыйманын сактайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аманатка кылдат мамиле жасабаган кишинин ыйманы жок, сөзүндө турбаган кишинин дини жок деген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө бир топ хадистери бар. Алардын кээ бирин мисал келтирели. Момун кыянаттык жана жалганчылыктан башка бардык мүнөз менен мүнөздөсө болот. Үммөтүм аманатты, олжону жана садаганы жоготуу деп эсептемейинче кайырдуу. Мунафыктын эки жүздүүнүн 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берсе аткарбайт, аманатка кыянаттык кылат. Хадисте да айтылгандай, мунафыкка сыр айтсаң, жайып ийет. Мал-мүлккө аманат берилсе, аны сактабайт. Же аманатты уруксатсыз өз пайдасына колдонуп салат. Аманатка бек туруу Алла Таалага жакын болгон периштелердин, пайгамбарлардын, Алладан корккон момундардын сыпаты. Алла Таала мындай дейт: акыйкатта
Алла сілерге берілген аманаттарды иелеріне тапшыруға бұйрық қылады. Ниса сүресі. Тафсирчилердің пикiri бойынша бұл аят шариаттың бір топ негізгі ережелерін қамтиды. Аят жалпы башчыларға жана қатардағы қызматчыларға, башкача айтканда бүтүндөй жоопкер пенделерге кайрылат. Башчылар кол алдындагылардын укуктарын тебелебеши керек. Бул да аманат. Момундардын айрыкча жетимдердин мал мүлкүнүн корголушу мунун башында турат. Аалымдар элге диний өкүмдөрдү үйрөтүшү керек. Анткени бул аалымдарга жүктөлгөн милдет. Ата-эне бала бакырасын адептүү кылып тарбиялоого тийиш. Себеби перзент да ата-энеге Алла Таала тарабынан берилген аманат болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Баарыңар чабан сыяктуусуңар, жана баарыңар карамагыңдагылардын жооптуусуңар." Захрур Рияд аттуу китепте төмөндөгүдөй окуя баяндалат. Кыямат күнү Алла Тааланын алдына бир пенде алынып келет. Алла Таала андан: "Баланчанын аманатын кайтарып бергенсиңби?" деп сураганда пенде: "Жок" дейт. Ошондо Алла Таала бир периштеге буйрук, периште пендени колдон алып тозокко алып барат. Тозоктун түбүндө ага аманатты көрсөтөт. Тозоктун түбүнө жеткенге чейин 70 жыл өтөт. Анан аманатты алып жогору көтөрүлөт. Тозоктун кырына чыкканда буту тайып кайра тозокко курайт. Бул абал Алланын мээрими, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям шафааты менен келип, аманат ээси ыраазы болгонго чейин уланат. Абу Саламадан радиаллаху анху риваят кылынган бир хадисте мындай деп айтылат: "Биз бир күнү Алланын элчиси менен саллаллаху алейхи ва саллям бирге отурсак, жаназасы окула турган бир өлүк алынып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мойнунда карызы барбы деп сурады. Жок деген жооп болгондо туруп жаназа намазын окуду. Анын артынан дагы бир жаназа алынып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жолу да мойнунда карызы бар беле деп сурады. Ооба бар болчу деп айтылганда, артында эмне калды деди. 3 динар калтырды дешти. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям анын да жаназасын окуду. Анын артынан эле 3-чү жаназа келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мойнунда карызы бар беле деп сурады. Ооба дегенде, артында бир нерсе калтырдыбы деп сурады. Жок дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир тууганыңардын намазын силер окугула деди. Катададан радиаллаху анху риваят кылынганы боюнча, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам акысы тууралуу мындай дейт: "Алла Таала шейиттин бардык күнөөлөрүн кечирет, бирок адам акысы мындан тышкары."